жан чыгат. Атаңдын көрүнү коргогон чаңды караса. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теле долбоорубузду тартуулайбыз. Бүгүн биз кыргыз тарыхы, кыргыз элинин байыркы өткөн замандагы турмушу, ошондой эле кыргыз санжырасы тууралуу сүйлөшөлү дедик. Бүгүн студиябызга конок катары белгилүү коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыгулов агайды чакырганбыз. Куш келипсиз агай. Агай, мына бүгүнкү күндө биздин коомубузда 21-кылымда жашап атып, анан эски тарыхты эмне эле айта бересиңер, ал кыргыздын экономикасын көтөрбөсө, же болбосо инвестиция болбосо дегендей ар кандай пикирлер айтылып жүрөт да. Алгач ушуга көз карашыңызды айтсаңыз, биз эмне үчүн тарыхты изилдешибиз керек, эмне үчүн тарыхыбызды кийинки муундарга айтышыбыз керек? Мына ушул жөнүндө оюңузду айтсаңыз. Мен дагы көп угуп калам. Бул тарых билгенден кийин ал кредит болуп бербесе, технология, жабдык, оборудование болуп бербесе, бул өтүп кеткен доорду айта бергенден не пайда? Бизге эмнеден утабыз аны? Билбей эле жашай берсек болот да. Заман өзгөрүлдү, дүнүлөшүү доор болду. Эми ошону улам эле артка карап эле тарыхты айта бергенден эч бир пайда жок деген пикирди мен абдан элге таанымал адамдардын оозунан угуп калам. Бир чети караганда чын эле ошондой болуп окшош болот да. Мисалы, кайсы бир доордо эми ал турмуш бөлөк эле, шарт бөлөк эле, дүйнө өзү бөлөк эле. Азыр аны эле айта бергенден биз эмне пайда табабыз деген сөздөр көп айтылат да. Бул жөнүндө бабаларыбыз илгери минтип айткан экен. Өткөнүн билбеген келечекке жол таппайт деп. Таамай айткан. Биз Союз тарагандан кийин 25 жыл алдыга жол таппай келатканыбызды мойнубузга алып атпайбызбы? Бүгүн дагы жумушу жок кыргыздар бөлөк өлкөлөргө кетип атпайбы? Мына Курдайдан, Ак жолдон ары өткөндө катары менен автобустар турат. Күндө Россияга барып көрсөңүз 300, 200 адам, негизи жаш балдар кетип атат. Биз алдыга жол таппасак, ушундай болуп атат да. Өз элибизди жумуш менен камсыз кыла албай жатабыз. Демек, өткөнүн билбеген келечекке жол таппайт дегенди биздин 25 жыл тарыхыбыз далилдеп атат да. Манаста минтип айтылган. Байыркынын наркы болбой, бабалардын салты болбой, өсөр кыргыз калкы болбойт деп. Таамай айткан. Таамай айтканда минтип айткан. Өткөндөрдүн даңкы болбой, тирүүлөрдүн баркы болбойт деген экен. Биз баркы жок болуп атпайбыз. Каяктагы барк эгерде 25 жыл бою тилемчилик кылып, же гум жардам, же кредит сурайбыз. Өзүбүздү бага албаган үчүн сурап атабыз да. Таамай айтылган. Биз өткөн бабаларыбызды, өткөн тарыхыбызды даңктай албасак, тирүүлөрдүн баркы болбойт деп. Бир чети мындай маселе. А бирок эмне үчүн 25 жыл бою биз алдыга жол таппай жатабыз? Себеби 25 жыл бою бизге жукпаган, бизге жакпаган коом түзүлүш жана мамлекет башкарууну таңуулап атпайбы? Ал биздин тарыхый тажрыйбабызга төп келбейт, карама каршы келет. Туура агай, дагы мен бир жанагы мындан бир 20 жыл мурда жана оондун алдында бир изилдөөлөрдү жүргүзгөн экен. Анан жакынкы бир 50 жылдын ичинде жок боло турган 100 эл депчи. Анан ошонун ичине кыргызды да киргизип коюптур. Анан баягы сураштырдым да ошол проондо иштеген адамдардан, мунун эмненин негизинде мындай тиги жыйынтык тыянак чыгарып атасыңар десек, биз опрос жасадык дейт.
баягы анкетирование кылып, Бишкектен бир 1000 кишини, Оштон бир, Таластан ушундай кылып баягы адамдардан анкетирование кылыптыр да. Анан суроолордун жөнөкөй эле суроолор. Анын ичинде бир катылган суроолор бар экен. 100 жыл мурдагы элиңдин тарыхын жазып бер, сүрөттөп бер дейт да. 100 жылдан кийин кыргыз кандай болот, ошону сүрөттөп бер деп. Анан ошол тарыхты билбегенден кийин келечекти да билбейт экен да. Анан ошонун негизинде бул элдин келечеги жок экен деп эле тыянак чыгарып койгон экен. Анан бул жагынан алганда дагы чыны менен биз бүгүнкү күндө мынау тарыхка үңүлүп кирип, ошол ак так болуп калган жерин айтып, мына сиз канча макалаларды жазып жүрөсүз, дагы бир топ тарыхчы эмес тарыхчылар бар да. Баягы диплому тарыхчы эмес, бирок баягы тарыхты изилдеген адамдар бар. Ал эми диплому тарыхчылар болсо, буларды folk history деп коет экен, баягы жомокчулар депчи. Анан өздөрү болсо изилдебейт. Анан ошол себептен дагы анан жанагы биздин тарыхыбызда актактар өтө эле көп экен да. Себеби баягы элди, кайсыл элди жок кылам десең, анын тарыхын жок кыл деген принцип болгон экен. Ошол себептен дагы Союздун убагында деле кыргыз тарыхы дегенди бизде тарыхыбызды окуткан эмес да. Окутса дагы Октябрь революциясынан бери жагын эле окутуп, баягы жапайы элди маданиятка алып келип койгондой эле сезим, баягы сабактар берилип келген да тарыхта. Анан бүгүнкү күндө биз да айтабыз, мына Бернштам, Бартальд, Абрамзон, ушулар мурдагы тарыхты изилдеген, Бартальдка көп эме кылабыз да. Анан Бичурин Кытайдын источниктеринен жазып койгон депчи. Ал эми ошол эле мезгилде биз өзүбүздүн санжырабызга кандайдыр бир кайдыгер мамиле кылабыз. Санжыраны бул тарых эмес дейбиз да. Санжыра тарых эмес, санжыра деген бул жөн эле баягы урууларды сүрүшүү катары кабыл алып келебиз. Тилекке каршы бүгүнгө чейин эле санжыра жөнүндө сөз болсо, бул кандайдыр бир уруучулукка бөлүп кеткен сыяктуу баягы туюм пайда болгондой сезилет да. Мына агай менин кол алдымда Төлөк Төрөкан деген аксакалдын, бул өзү Кытай Эл Республикасында Артыш шаарынын жанында Кызыл суудун теге Кара Жүл деген кыштагында Аңыз деген айылда турган аксакал, бүгүнкү күндө 86 жашта. Анан ушул Төлөк аксакалдын Кыргыз эл санжырасы деп, бул алгач тетиги 90-жылдары кичинекей китепче болуп чыккан. Кийин момундай 11-жылы теге Кызыл суу кызыл эл басмасынан Кыргыз эл санжырасы деп момундай китеп болуп чыкты. Ал эми Улуу тоолор басмасы менен Кызыл суу басмасы биригип туруп, Кирилл тамгасы менен дагы бул китепти чыгарды да. Анан бул китеп жөнүндө мен да мурда бир нече жолу айткам. Төлөк аксакалды да Кыргызстанга чакырып былтыр, ал киши менен дагы бир нече интервью жасаганбыз. Бизден башка дагы телевиденияларга чакырып сүйлөшкөн да. Анан бул китепти мына сиз жакында таанышып чыктыңыз. Анан бул тарыхпы же жөн эле баягы жомокпу агай? Ушуга бир айтсаңыз. Жана сөздү жыйынтыктап коелук. Тарых эң алды эл башкарган адамдарга керек да. Биздин депутаттарга, министрлерге, президенттерге керек. Эмне үчүн керек? Эгерде алар кыргыздын тарыхын билсе, анда кыргыздын култ мүнөзүн, нарк салтын, адатына каршы келген, батыш таңуулаган ой максаттарды бизге 25 жыл бою улам күч менен киргизүүнүн аракетин кылбайт эле да. 2005 жылкы март окуя, 2010 жылкы апрель окуясы ел эмнени билдирди? Силердин багытыңар элди алдыга алып келбейт экен. Бизге ошол ыкмаларыңар жага бербегенин көрүп атабыз дегендин белгиси да. Демек, биздин депутаттар, ел башкарган адамдар, райондук деңгээлде, областтык деңгээлде сөзсүз кыргыз тарыхын, наркын, салтын билсе, мындай кейиштүү абалга кыргыз учурабайт эле. Бул бир жагы.
Bir жагы эгерде калың эл билсе Кыргыздын өзүнүн тарыхын, анда байма-бай конституцияны өзгөртүү референдумдарды эл колдобойт эле да. Анда эл айтат эле, биздин тарыхыбыз тереңи тетигиндей, биздин тарыхый тажрыйбабыз мындай, ата-бабадан калган бизге акыл, кеп кеңеш мындай, буга төп келбеген жолду биз колдобойбуз деп айтат эле да. Эң курдегенде элдин 30%, 40% ошону билсе, жанагы калп эле демократ деп өзүн атаган батышка кулду курган саясатчыларды эл колдобойт эле да. Демек, бир чети бүгүнкү турмуштан өтө алыс Кыргыздын 2, 3 миң, 4 миң, 5 миң жыл тарыхы эмне үчүн керек? Кыргыз өзүнүн тамырын, өзүнүн калыптанышын билип, кандай басып өткөн тарыхый жолу, кандай ийгиликтерге кайсы жол менен Кыргыз жеткен, ошону таамай билсе, 25 жыл биз адашып, ар кайсы элдин этегине илешип, алардан жардам сурабай, аларды туурабай, биз өз жолубузга түшөт элек. Анын үстүнө, мына ачык айтыш керек, Кыргыз орус болуп кете албайт. Өз тилин унуткан күндө дагы, орусча сайраганда дагы орус болуп кете албайт. Орустун тарыхы бөлөк, тамагы бөлөк, коом түзүлүшү бөлөк, жашоо тиричилиги бөлөк. Ошондой эле немис болуп кете албайт Кыргыз. Түгүл, мына коңшу, боордош казак болуп кетпейт Кыргыз. Кыргыз болгондо гана келечекке жол табат. Кыргыз кантип Кыргыз болуш керек? Муну биздин тарыхыбыз чагылдырып атпайбы? Эми жанагы санжыра. Туура. Кыргыздын тарыхында кийинки 100 жылда бир топ санжыра чыкты. Булар тарых, бирок тарыхтын үзүндүлөрү. Тарыхта айрым бир окуяларга арналган маалымат. Негизинен албетте биздин уруулар жөнүндө маалымат. Бул абадай керек маалымат. Ал эми 2 санжыра бар. Бир санжыра бул Алымбектин Тургунбеги жазып кеткен санжыра. Бул басмадан толук чыга элек, үзүндүлөрү менен чыкты 2-3 жыл мурун. Бул накты тарых. Эмне үчүн Алымбектин Тургунбеги айткан санжыра басмадан чыккан жок? Анткени бул толук тарых. Тарыхта эмнени камтыган? Тарыхта Кыргыздын жери кай жерде болгонун жазып атат. Кайсы кылымда, кайсы жерлер кыргыздыкы болгонун жазып атат. Албетте, ал элдердин ортосунда жер талашты жаратпасын деген бир жакшы ой менен мүмкүн чыгарылбай жатат. Бир чети биздин бабаларыбыздын улуулугун, биздин бабаларыбыз мекенине кандай мамиле кылганын, биздин бабаларыбыз элге кандай кызмат кылганын, ушунун баарын ошо санжырада үлгү катары келтирилген. Ошон үчүн ал тарых. Ал басмадан чыккан жок. Экинчи тарых болгон санжыра, мына сиз Кытайдан алып келген Төлөк Төрөкан аксакал жазган Кыргыз эл санжырасы. Бул санжыра менен мен мурда тааныш эмес элем. Жакында 1-2 ай карап чыгып, өтө табылгыс китеп экен Кыргыз үчүн бул санжыра. Эми сөзүбүздү курулай кылбай, даректүү сөз кылалы. Туурабы? Мына бул китепти ачып, биз башында эле мына Кыргыз зар заман деген китеп жөнүндө, Кыргыз зар заман баяны. Башында. Эми берде эмне жөнүндө сөз болуп атат. Мына ушундан биз азыр даректүү кылсак, 15-чи бетин ачалы. Мына Кыргыз зар замандын жазылышы жөнүндө дейт. Кыргыз зар заман деген бул китеп башында Бакабут деген жазуу менен жазылган. Тарых бир канча миң жыл өткөн соң көнөрүп кетип, бул жазууну билген, окуган Моңолбай деген адам
жалгыз калган. Мындан 1383 жыл мурун араб тамгалуу жазууга көчүрүлгөн. То есть биздин доордун 630-жылы көчүрүлгөн болуп атат ушунда. Мына 633 жылы таамай мезгил көрсөтүлгөн. Ошол 633 жылы Орхон Енисейде илим тааныйт, кыргыз Бакабут деп атат. Рун жазууларын окуган адам калбай калган деп атпайбы? Бирок бир тарых бир канча миң жыл өткөн соң эскерди дейт. Демек бул китеп качан жазылган? Бир канча миң жыл мурда жазылган. 1000 жыл эмес, 2000, 3000, 4000 жылдыр. Бул кайсы доорго барып атат? Эгерде 633 жылдан нары 2000 жылды кошсок, анда 2000 жыл биздин доордон мурда, 2500 жыл биздин доордон мурда жазылган экен. Бул эмне деген булак? Бул биринчиден Бакабут жазуу биздин доордон 2500 жыл мурда колдонулган, тараган дегенди туюндуруп атат да. Туурабы? Ооба. Экинчиден ошол 2500 жыл биздин доордон мурдагы, биздин доордун 2000 жылын кошсок, 4500 жыл тарыхты камтыган деп атпайбы? Бул талашсыз далил. Кыргыздын тарыхы жөнүндө, кыргыздын байыркылыгы жөнүндө эч ким талаша албаган тарыхый далил болуп атат. Анан ошол 4000 жыл мурда эле Кыргызда жазма болгондугу тууралуу. Жазып, өзүнүн тарыхын жазып калтырган. Андан ары шашпай айтып берем мен. Бул биз үчүн өтө керектүү маалымат, өтө талашсыз маалымат. Бул маалымат тарыхый илим менен төп келгенин азыр мен чечмелеп айтып берем. Мына ошондо карабайсызбы? 1383 жылы Абылкан Казы деген окмуштуу адам Моңолбайдын тапшырыгы менен чый калемде көчүргөн Бай Моңол которуп берген. Аты жөнүнө чейин жазылып атат. Ким жазды, ким которуп берди, канча каражат кетти деп. Дагы ушуга байланыштуу ушул эле беттен окуп коеюн. 17-кылымда дейт. Көрбөйсүзбү? Зарыпбек султандын убагында. Зарыпбек хандын убагында бул китеп эскирип, кээ жерлери айрылып, кайра көчүрүп басуу муктаждыгы пайда болду дейт да. Ошондо 1000 жыл өткөндөн кийин, 17-кылым, 1000 жыл өткөндөн кийин. Эми ошондо карабайсыздарбы? Эмне деп атат? Зарыпбек хан, Акун Казы, Шермат Казы, Токтомат Казы, Кудаяр Казы, Алымкан Казы, Токтомамбет Казы, Токтобай Казы сыяктуу 32 казыны чакыртып кеңеш кылат дейт. Бул китепти кайрадан көчүрүп басууну тапшырат дейт. Буга кете турган каржыны ким берет деген маселени казылар ортого койгондо Моңолбай минтип айтыптыр. 90 000 туяк коюм бар, бүтүн иштеткиле деп. Ошол убакытта кыргыз элинде Моңолбайдай 45 бай бар экен. Китепте жазылып турат. Моңолбай, Токтомат, Кудаяр, Кудайшүкүр, Арзымат, Эминбай, Сартбай, Тоолок, Майтык жана башкалар деп. Аттарын айтып атат. Мезгилин айтып атат. Жогорку байлар Моңолбайдан тышкары 45 000 койду китеп үчүн арнап берген. Ар бири 1000 койдон. 1000 койдон. Ошондо 135 000 кой болуп атабы? 135 000 кой бүгүн орто $100 деп коелучу. Ошондо канча болуп атат? 135 000 стартап атпайбы? Кыргыздар өзүнүн тарыхына дүйнөнү аяган эмес экенин көрүп турбайбызбы? Ооба. Азыр 135 000 койду кайсы иш-чарага биз багыттайбыз, жумшай алабыз. Демек кыргыз өзүнүн улуулугун далилдеп, байыркы тарыхыбызды келечек муундарга сактап калалык деген аракет менен дүйнө мүлкүн аябай, муну айтып атат, мындан ары окуп берейин. Малды бергенден кийин хан
чогулуш кылып аксакалдарды кеңешке салса, дүйнө үстүндө 130 чоң уруу кыргыз бар экен дейт. Өтө кызык маалымат. Өтө пайдалуу. Бир эле жерде эмес, дүйнө үстүндө. Дүйнө жүзүндө. Тарап кеткен кыргыздар. Ошо маалыматы бар адамда. Демек алар байланышты үзбөй турганда, бул өтө жөн эле сүйлөм эмес. Дүйнө жүзүндө 130 чоң уруу кыргыз бар экен. Андан жыйып айтса 70 чоң уруу кыргыз бар экен деп атат. Бул да өтө маанилүү. Ошол убакытта 7 хандык, 70 бийлик, 70 миң түтүн деп мүнөздөп атат. Ар бир уруунун бирден аксакалы болуп, 70 аксакал бар экен дейт. Эл башкарган, эл тагдырын чечкен 70 аксакал деп атат. Демек, бийликти кантип жүргүзгөн? Коомдук турмушта аксакалдардын орду кандай болгон? Эгерде ушундай ишке 70 аксакалды чакырып туруп аралаштырса, көрбөйсүздарбы? Бийлик элге таянган. Элдин ичинде аксакалдарга таянган. Далилби? Далил. Ошолор кеңешип, ушул китепти жазып, көчүрүп чыгышка 70 аксакал 32 казыны жоопту кылып, буга Чын Темир деген баатырды башчы кылып, хан жарлыгын чыгарган деп атат. Ушул боюнча 6 жыл иштеп, табылбай калган, жыртылып кеткендердин тарыхын, санжырасын топтоп, анан кийин кыргыз зар заман акыркы жолу 17-кылымда жазылган дейт. Берде маселе дагы бар. Чын Темир, Темир Чын. Чыңгыз хандын аты Темир Чынбы? Ооба. Темир Чын. Чын Темир кыргыздын атыбы? Кыргыздын аты. Кыргыздын баатырыбы? Кыргыздын баатыры. Бул эми мындай кошуп коелук. Эми кандай аракет менен, кандай максат менен ошол 633-жылдан баштап 17-кылымга чейин жаңы маалымат болду да. Анын баарын сүрүштүрүп, мурда табылбай калган жерлерин толуктап, кыргыздын санжырасын кошумчалап, биз үчүн кам көрүп, келечек муундар тегин билип жүрсүн, түбүн билип жүрсүн деп мындай эмгекти жараткан. Кайсы элде табабыз биз? Мисалы, Кирилл Мефодийди орустар айтып атат. Кайсы доор экенин билесиз да, э? 12-13 кылымдарда. Андан 6-7 кылым мурда кыргыз 2,5 миң жыл мурун жазылган китебин жаңырталып. Кой, мына маалыматты толуктайлы. Биздин келечек урпактар өзүнүн түбүн, тегин, тарыхын билип жүрсүн деп кам көргөнү. Бул эмне деген маалымат? Эмне үчүн биз баалабайбыз муну? Эми бир эле бетти мен айттым азыр, бир эле бетти. Бул четке коюп туруп, азыр илимди айтайын. Илим эмне дейт? Мына ушунча миң жыл, 2,5 миң жыл биздин доордон мурун, 2 миң жыл биздин доор, 4,5 миң жыл, 5 миң жыл деп коелу. Мына санжыра айтып турат да. Илим эмне деп айтат? Мына мынау китеп Берштамдын китеби. Бул иши 1910-жылы туулган. Санкт-Петербургда илим алып, анан Кытай тилин жакшы билген, Кытай жазуусун окуй билген. Илде отуруп 1942-жылы согуш убагында Ташкентте докторлук диссертациясын жактаган. 160 парак. Ана китепте. Кыргыздын тарыхын чечмелеп, айтып, далилдеп, анан корутундуусу. Мен кыргызчасын да окуп берем, кыргызчасын эле окуйм. Кыргыздын тарыхы эң эле байыркы замандардын тереңине биздин заманга чейин 4000 жылдыкка барып такалат дейт. 4000 жыл дагы 2000 жыл, 6000 жыл. Мына илим кыргыздын 6000 жыл тарыхын далилдеп деп айтып атат берди. Буну санжыра биз жөн эле бер жагын айттык, 2,5 миң, дагы 2000, 4,5 миң деп атабыз. А мүмкүн бир канча миң жыл өткөн соң деп атпайбы? А мүмкүн 3 миң жыл өткөндүр. Туура. Анда дегиле баары 5 миң жылга бар такалып атпайбы? Бирок Енисей урууларынын тарых
башталардан мурдагы басып өткөн жолу кыргыз урууларынын түзүлүшүнүн доору деп эсептеш керек дейт. Бөлөк урууларынан эмес, кыргыздын басып өткөн доору деп атат. Бизде кээ бир киргиздер бар, аларга түшүнүк болуш үчүн орусчасын айтып берейин. История кыргыз уходит в глубокую древность, к 4-му тысячелетию до нашей эры. Ошондо 6000 жыл деп атат да. Но эта предыстория племен Енисея может считаться эпохой становления лишь кыргызских племен. Бул жалаң кыргызга таандык дейт. Бул кесе айтып атат. Бөлөктөргө таандык эмес дейт. Кыргыздарга таандык дейт. Эта предыстория племен Енисея может считаться эпохой становления лишь кыргызских племен. Лишь к концу первого тысячелетия до нашей эры бөлөк уруулар кыргыздарга барып кошулду деп далилдеп берип атат. Муну чечмелеп отурбайлык убакыт көп кетет. Бирок бул докторлук диссертация 1942 жылыдан баштап 1996 жылга чейин басмадан чыкпайт. 50 жыл. Эмне үчүн басмадан чыкпайт? Ал убактагы саясатка дал келбеген. Ал убакта КПСС доору. КПСС кыргыздын жалган, кыскартылган, майып болгон, башы кесилген, эки колу, эки буту парчаланган мунжу тарыхты кыргызга жазып берген. Ошол тарыхка дал келбей калган бул. Анан эмне болот? Берштам куугунтукка алынат. Сабак берүүдөн четтетилет. Экспедицияларга катыштырылбайт. Ошондо 46 жашында 56-жылы дүйнөдөн өтөт бул киши. Биз ушу кишинин эмгегин баалап эстелик койдукпу Бишкекке? Койгон жокпуз. Бул баа жеткис илимий эмгекти экинчи илимий эмгек менен мен далилдеп берем. Бул ишиге биз бүгүнкү күндө дагы каршыбыз. Себеби чындык үчүн чыркырап, саясатка төп келбесе дагы муну жамандап, сен пан түркчүлсүң деп, сен тарыхты бурмаладың деп, саясий айыпты коюп, кызматтын баарынан четтетип, анан 46 жашында өтүп кетти. Бул киши эмне үчүн ушунча кыргыздын тарыхын изилдеди деген суроо туулуп атат. Көрсө, Чоң Чүй каналы, БЧК деп коебуз да. Ошол канал казылганда, кол менен казылды да негизи. Улам күн сайын табылгалар чыгып атат. Күн сайын табылгалар. Ошо табылгаларды изилдеп, бул эмне деген буюм? Кайсы доорго таандык? Кайсы элге таандык деген суроо болот да. Ошондо канал бүткөнгө чейин 450 километр. Ошонун баарын тынбай күн-түн улам табылган буюмдарды изилдеп, анан Кытайдын тарыхый булактарынан дагы жакшы тааныш, анан кийин бөлөк археологиялык казууларды да жакшы билип, төп келгенин билип, анан кийин бул кыргыздын тарыхы турбайбы? Бул кайсы доордо деп доорун аныктап, анан 160 кагаз бетиндеги докторлук диссертацияны жактайт. Бул диссертация ушул күнгө чейин жокко чыгарылган жок. Бул диссертация ошо бойчо турат. Бир дагы илимпоз муну жокко чыгара алган эмес. Гумилевду билесиз. Ооба. Гумилев куугунтукталган. Анан ал убакта бийлик Гумилевге айтат: "Эми сенин абалыңды жеңилдетелик. Сен ушу Берштамдын эмгегин катуу сында" дейт. Жокко чыгарып бер дейт. Жокко чыгарып бер дейт. Эми жокко чыгаруу кыйын, бирок сындап кой дейт да. Муну мага Кузьмина Елена Ефимовна айтып берди. А кишини мен чакырып, силерге да же бир бөлөк каналда берүү болгон. Анан ошо киши айтып бербеди. Ушундай болгон дейт. Анан Гумилев Кузьмина бул баягы
Россия Академиясынын академиги, археолог эжекеде. Бул киши 250 илимий эмгеги бар киши. Бул киши жалаң эле Россия эмес, Индиядагы, Ирандагы, Германиядагы тарых илимдеринден таанылган академик болгондо. Бул киши арийлер жөнүндө таада адамзаттын тарыхында биринчи илимий эмгек жазган. Арийлер ким болгон, жана алар түштүккө. Чайковский жазгандай. Жок, Чайковский кийин жазган. Жок, Чайковскийдин эмгеги ал бөлөк. Арийлердин мекени кай жерде болгон, жана эмне үчүн арийлер мекенин тыштап кеткен деген эмгек 1914-жылы чыккан. Ошону айтам да. А бул киши өзүнүн археологиялык казууларына таянып, жалпы арийлерге эмгек арналган. Арий путь на юг деп. Ошондо көлөмдүү, дал ушундай көлөмдүү китеп, арийлердин кайсы жерде түптөлгөн, кандай шартта Индияга барган, баарын чечмелеп, анан Ирандын илимпоздорунан, Ирандын президенти Махмуд Ахмединежадтын колунан $100,000 сыйлык алган. Анткени ирандар өзүндө арийдин урпактарыбыз деп эсептейт. Бул тарыхта биринчи илимий эмгек арийлерге арналган. Сиз жакшы билесиз, Гитлерден кийин арийлерге жолоо кыйын болуп калбадыбы? Туура. Арийлерде биз арийбиз деп экинчи дүйнөлүк согушту баштап, бир топ элдерди кырып, анан терс маанайда кабыл алгандан кийин арийлер илимпоздордун көңүлүнөн сыртта калган. Ошого карабай Кузьмина өзүнүн бүт археологиялык казууларга катышкан, өзүнүн табылгаларын баарын чогултуп отуруп, анан биринчи жолу адамзаттын тарыхында Арий путь на юг деп дал ушундай көлөмдүү китеп жазып чыккан. Мына бул арийлерге тиешелүү, Бернштамга тиешелүү. Эми Бернштам адан куугунтукта алынгандан кийин ого бетер буга эч ким жолобос болуп калды да. Мына кыргыздын тарыхы бу санжыра мына бир эле бет эмнени айтып турат. Мына Бернштам эмнени айтып турат. Бирок андан да салмактуу эмгек бар. Мына 800 бет. Бул көчүрмө, копия. Себеби бул китепти мен таппай, анан бир жерден таап, копиясын жасадым. 51-жылы чыккан турбайбы Москвада? 1951-жылы Москвада чыккан. Илимдер Академиясында. Илимдер Академияда. Бул 100% илимий китеп. Киселев өзү ким болгон? Өзү академик болгон. Ушундай бартуу академик, ушундай дүйнө элдерине эмгектери таанымал. Бул киши коркпой, үркпөй, ошол убактагы саясатка төп келбегенине карабай, Түштүк Сибирдин тарыхын изилдеп отуруп, жалаң археологиялык казуулардын негизинде бул жазып атат. Таштык маданияты, тагар маданияты, кыргыздардын маданияты деп. Коркпой, үркпөй. 1951-жылы чыкты. Бернштамга жанагындай мамиле кылса, бул кишиге андай мамиле кыла албай калды бийлик. Себеби өтө бартуу, өтө даңкы тараган тарыхчы эле да. Бул китепти эми мына канча барак кыргыздарга таандык, мына мен берге чаптап койдум. Биягына чаптап койдум. Берде ачыктан ачык жазылып атат. Кыргыздардыкы деп. Кыргыздардыкы деп атат да. Эми эмнеге таянган өзгөчө мынау китеп. Бул китеп тиги докторлук диссертация. А бул китеп болсо бир нече илимпоздор биригип жазган китеп. Башында албетте Киселев турган. А бирок белдүү атак даңкы тараган бир 10 тарыхчы жазган. Ар кайсы главаларын, баптарын өзүнчө жазган. Муну эгерде чечмелеп сөз кылсак, 4-5 саат убакыт керек. Ошон үчүн мен жалпылап гана айтып коеюн. Булар эмнеге таянган? Эң биринчи дөбө маданият деген түшүнүк бар. Дөбө маданият деген тарыхта өзүнчө чоң таанылган доор. Бул доор 4000 жылды камтыйт. 4000 жылды камтыйт. Кайсы жер доордон башталат? Бул Афанасий доордон башталат.
Афанас маданияты, анан кийин Андрон маданияты, Таштык маданияты, жок, анан Карасук маданияты, маданияты, анан Тоогар маданияты, анан Таштык маданияты. Бул 5 маданият 4000 жыл өкүм сүргөн. Эмне үчүн булар ошол Таштык Афанас деп аталган? Себеби дөбө мүрзөлөрдү каскандан кийин ошол мүрзөлөрдөгүсү кайсы элге таандык дегенди айтуу кыйын болгон да. Анан эмне кылабыз эми? Кайсы элге? Ой, андан көрө Афанаси деген кыштактын жанында биринчи табылган Афанаси маданият дейлик. Андрон кыштактын жанында табылган Андрон дейлик. Карасуу дарыясында Тагар деген тоо, кар деген көл. Таштык деген Таштык дарыя, Таштуу дарыя. Ошонун боюнда биринчи жолу аныкталган. Ошентип эле Таштык, Карасук, Тоогар, Андрон, Афанас деп коелук деди. Ошентип койду. Эмне үчүн бул дөбө маданият? Бир этноска бир элге таандык. Себеби сүйөк коюу аземи окшош. 4,5 жыл жалаң эле сүйөк коюу азем эмес, маданияты, чарбачылыгы баары окшош. Ошон үчүн бириктирип дөбө маданияты 4000 жылды камтыйт. Ал эми мен изилдеп отурсам, мына картаны тапсам, картаны карап отурсам, эмне болуп атат? Мына Хакасиянын картасы 97-жылы чыккан. Мына Хакасиянын картасы. 5 маданияттен Хакас жеринде табылган. Тоогар деген көл турат, берде көрсөтүлгөн. Карасуу деген дарыя турат, Таштуу деген дарыя турат. Афанаси дагы айыл ушу Хакасияда, Андрон дагы айыл Хакасияда. Эгерде табылган жери менен маданиятты атаса, анда биз Хакас же кыргыз маданияты деп аташыбыз керек. 5 маданиятты бириктирип, ага далил мына карта. Ошол 5 дөбө маданиятына ат болгон жерлердин аттары баары кыргыздын түпкү мекени Хакасияда жайгашкан. Бул бир белги. Мына ушу картаны карап, мен эмнеге баа бердим, эмнеге таң калдым? Жер суулардын, көлдөрдүн аттары бүт кыргызча. Мисалы, суулар Орок, Жамбаш, Чүй, Узун Карасуу, Уй Караташ, Үкөк, Тыткескен, Тускөл, Турген суу, Тузак суу, Таштуу суу, Тоңбо суу, Тогуз көл суу, Тик Оюк суу, Таш дөбө суу, Талды булак, Талды суу, Талдуу айыр, Текели суу, Тай өзөн суу. Берде 70 дарыянын аты кыргызча. Муну ким атады? Кыргыз атады. Кыргызча болуп атпайбы баары? Мисалы, суу эмени койсок, дагы Чек суу, Уюк суу, Ичке суу, Ээн суу, Кыйла суу, көлдөр, Кансору көл, Жан көл, Жаман көл, Эр көл, Чиркей көл, Чалык көл, Чака көл, Нур көл, Уялуу көл, Үкөк көл, Узун көл, Таштуу көл, дагы бир 30 көл кыргызча. Эгерде мисалы тоо менен кыр сайдарды айтсак, Чолокчат, Чептүү тоо, Чалкан сайы, Үчөлөң кокту, Үч аркар тоосу, Уй түшкөн тоо, Узун көл ашуусу, Түлкү тоо, Таш өзөн тоо, 70 жер суу кырлардын аттары кыргыздык болуп атат. Кыргыз качан кеткен бул жерлерден? Сиз билесиз, акыркы жолу 17-кылымда кыргыздар көчүргөн. Ал Хакасиядан. Демек 500-400 жыл болду да. 400 жыл кыргыз кетти. 97-жылы карта чыгып атат. Жер суулардын аттары кимдики? Бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат. Себеби кыргыз нече миң жыл мекендеген. Ошон үчүн кичекей кокту, кичекей чоку болсо дагы бүт баары кыргызча аталган. Бул өзүнчө топоним, гидроним деген түшүнүк бар илимде. Туурабы? Жер суудун аттары талашсыз далилдейт. Кайсы эл мекендеген ошол жерди, туурабы? Демек, Хакасияда табылган дөбө маданияттардын баары кыргыздын түпкү мекенинде табылганы
топоним, гидронимдер менен далилденип атабы. Эч ким талаша албайт муну. Эч ким жокко чыгара албайт. Эмне үчүн биз ушу тарыхты далилденген, талашсыз, тастыкталган элибизге айтпайбыз. Эмне үчүн? Анын себеби бир эле. Союз убагында бизге мунжу тарыхты берген, чындыкта дал келбеген тарыхты берген. Ошол тарыхты 80 жыл тарыхчыларга окуткан. Университеттерде, тарых факультеттеринде ошол тарыхты окутту да. Ошол адамдар бүгүнкү күнгө чейин ошол тарыхты көнүп калган адат, билгени ошол, ошону улам кайталап айтып келатат. Кайра басып чыгарып, кайрадан басат, кайрадан толуктайт, бирок өзөгү, уңгусу ошол боюнча. Анын үстүнө Совет доорунда бүт коомдо кыймыл аракеттерин баары саясатка байланыштуу болгон. Анан тарыхчыларды окутканда комсомолдун тарыхы, партиянын тарыхы, съездердин тарыхы, чарбалардын тарыхы, накта чыныгы тарых окутулган эмес да. Байыркы тарыхты билиш үчүн байыркы окууларды, байыркы тилдерди билиш керек эле да. Ал тилдерди тарыхчыларга окуткан жок, туурабы? Ошон үчүн бүгүн да болсо, мына эгемендүүлүк 25 жыл, ошол тарыхчылар карыды, картайды, алар тарбиялап, алар окуткан тарыхчылар 40-50 жашка келди. Ошол эле тарыхты кайталап берип атпайбы? Кыргыздын өзүнүн тарыхы бияктан ор коюп чыгып атат, тияктан ор коюп чыгып атат, бияктан далилденип атат. Аны алар окуйт, кээ бирлери. Кабыл албайт. Бирок кабыл албайт. Кабыл албайт. Мына бир маанилүү маселе, муну да айта кетиш керек. Мен бирээки тарыхчыларга, бүгүн 60-70 барып калган тарыхчыларга айттым. Мына ушунун баарын эми жокко чыгара албайсыңар да. Кыргыздын тарыхы. Эмне үчүн айтпайсыңар дедим. Мынтет. Эми биз кимбиз дейт. Айтса, тиги президент айтпайбы. Же мурда борбордук комитет партиянын биринчи катчысы айтпайбы. Азыр болсо Казактын бир атактуу тарыхчысын чакырбайлыкпы. Россияда бир тарыхчыны чакырбайлыкпы. Ошолор айтпайбы деп атат да. Бул сөздүн төркүнү кандай? Биринчиден, эки кылым тарых илиминде калыптанып калган түшүнүк. Союз убагында бекип калган, кыргыздар 16-кылымда калыптанган, Енисейлик кыргыздар менен ала тоолук кыргыздардын байланышы жок. Кыргыздар жапайы артта калган маданиятсыз эл, улуу агасы болбосо жок болуп кетет эле деген саясатта. Аны кантип биз бузабыз дейт. Биз кимбиз дейт. Биздин сөзүбүздү ким угат, ким тоготот, ким кабыл алат. Эгерде орустун атактуу тарыхчысы келип айтса, жакшы болот эле дейт. Анан мен суроо берип атам. Орустун тарыхчысы бул тарых кыргыздыкы деп айтпайт да. Казактын тарыхчысы кыргыздыкы деп айтпайт. Айтканда убагында буларды куугунтуктап түрмөгө да туруп чыкканда тиги Гүмүлөв. Ой, айтпаңыз. Көп жыл отурганда түрмөдө. Мына Бенштамды өлүмгө жеткиздиби? Куугунтуктап отуруп. Белек Солтоноев кандай тарыхты калтырып кеткен. Аны атып салды да. Туурабы? Атүгүл Манасты которгондо тиги Каркарадагы чоң ашты. Орусчага которду да. Ошо которгон үчүн Зияш Бектенов, дагы берки экөөүн билесиздер да. Алар 10 жылга кесилип кетпеди. Бул качан болгон? Бул 51-52 жыл болду да. Силер эски Байманап доорун даңазалайсыңар. Ашыкча чыгым болуп, ошончо мал союлганын силер которуп, басмадан чыгарып атасыңар. Силер элди каакка үгүттөп атасыңар деген айыпты коюп кетпедиби? Саманчин, Зияш Бектенов, Касымкулунан айып. Ушулар куугунтукталбадыбы? Бирөө түрмөдөн келбей калды. Ошондон кийин ким кыргыз тарыхына жакын жолойт? Өзүңүз түшүнүп көрүңүз. Мына мен өз башыман көрүп калдым. Улутманда бир берүүлөрдө мына кыргыздыкы деп айтсам, президентке ошол убакытта жакпай калыптыр.
Qanday bu? Bu ушинтип эле буза береби баарын? Анан кийин кугунтукту башыман көрбөдүм. Мен буну козгой эле коелук. Мына жакынкы арада бул кыргыздын аң сезимин ойготуп, ушинтип Чыңгызханды да кыргыз кылды, Тамерланды да кыргыз кылып айтып атат. Bunun ноосун жаппайсыңарбы деген буйрук менен мени түрмөгө салбады. Бу эмне деген доор? Бул КПСС 25 жыл болду жок болгонуна. СССР 25 жыл болду ураганына. А бүгүн дагы муну жолотпой жатат. Себеби баягы Москва эмне дейт деген нерсе бар да. Канга сиңип калган. Сиңип калган да. Канга сиңип калган. Ошон үчүн Финляндияда Калевала деген дастаны бар, билесиз. Ошону билбеген адам башкаруу кызматка, мамлекеттик кызматка алынбайт. Себеби өзүнүн тарыхын билбеген, өз элин башкара албайт. Туура жолго багытта албайт деген сөз да. Финляндиянын элинин саны деле биздикинен бир аз эле көбүрөөк. Ооба. Территориясы деле биздикинен чакан эле. Коррупция жок деген өлкөлөрдүн биринчи катарында ушулар турат. Анан булардын экономикалык деңгээли бизден 131 эсе жогору экен. Көрдүңүзбү? Анан булар бала бакчадан баштап Калеваланы окутушат экен. Ар бир кызматкери президентине чейин баары тең Калеваланы жакшы билишет экен. Эми ошону карабайсызбы? Булар бекеринен ошондой мамиле кылган жок да, туурабы? Туура. Бекеринен мамиле кылган жок. А бизде болсо мына ушундай күйөрмандар, тарыхка кайдыгер эмес адамдар улам казып чыгып талашсыз далилдеп атса, бүгүн дагы биз кугунтукка алынып атабыз да. Ачык эмес, тымызын. Эми ноосун жаппайсыңар. Бул эмне деген? Интернеттен ар кандай ушактарды таратышып атышат, ар кандай Бир санатта да. эме кылышып Мына атат. кыргыздын тарыхын эмне үчүн тарыхты бербей? Эмне үчүн? Адамды жала жаап, каралаган маалыматты жалган, чындыкка дал келбеген маалыматты жумалап берет. Мына мен жөнүндө жумалап берди. А кийин өздөрү кылмыш ишин кыскартты. Күнөөсү жок экен деди. Бербей койду аны. Атайын адамдын баркын кетирип, адамдын жок кылуу, аброюн жоготуу үчүн ушундай иш болуп атат. Эми анын кереги жок. Азыр биз тарыхка келели. Бул абдан далилдүү маалымат болуп атабы, Мына Киселевдин айтканы, Бернштамдын докторлук диссертациясы, анан муну бир бетти мен келтирдим. Мен уланта берейин азыр. Санжыра менен тарыхты салыштырып, салыштыра берели. канчалык төп келет деп, төп келет. Муну жерде Киселевден муну толгон маалымат, ушуну муну кызыл менен муну белги коюп койгон кагаз менен. Ушунун баары кыргыздар деген сөз бар ушул жерде. Кыргыздар деген ачык эле жазып атат. Кыргыздардын көрүстөнү, кыргыздардын мурасы деп эмнеге таянып атат? Негизи дөбө мүзөлөрдө касканда эмне чыгып атат? Аялдардын сүйөгү чач уштук менен. Сиздин чоң апаңыз чач уштук тагынганын көрдүңүз да? Ооба. Менин чоң апам, менин апам чач уштугун үспөй тагынып жүрдү. Ал убакта жес жок, коло жок, үлүлдөрдүн кабыгын ракушка. Ошодон чач уштук кылчыкен. Ошол 6000 жыл мурдагы чач уштук ушу 20-чы кылымдын 50-60 жылына чейин биздин энелерибиз, эжелерибиз, чоң апаларыбыз чач уштук менен келдиби? Ооба. Бул талашсыз белгиби? Башка улуттарда бул нерсе жок. Жок. Бир деп коебуз, экинчиден томпой чүкөлөр табылып атат. Бүт дөбө мүзөлөрүндө томпой чүкөлөр табылып атат. А сиз жакшы билесиз, мен далил катары көп эл аралык конференцияларга катышам. Томпой чүкөнү алып алам. Анан баягы танапис болгондо, мындай кенен сүйлөшүп калганда, муну эмне дейм? Япония, тиги түркүн элдерден. Сөөк дейт булар. Орустар айтат, астрагал дейт. Астрагал, анан кийин ачык деп коет. А кыргызда томпой чүкөгө байланышкан мен билген 37 сөз бар. Мисалы, эчкинин чүкөсүн кыргыз эмне дейт? Чыйбыт дейт. Чыйбыт дейт. Аркар кулжаныкын эмне дейт? Эңке дейт. Уйдукун томпой дейт. Туурабы? Эми чүкө сампай дейт. чик түштү, бөк түштү, айкур
та, оңко. оңко, чоңко. 6 сөз барбы? Ооба. 6 сөз бар. Анан кийин илгери эле жанагы дөбө мүрзөлөр тагар маданиятына таандык биздин доордон 8 кыл мурда тешиги бар. Бу тешикти эмне үчүн жасады? Албетте тарыхчылар, орустар, Европа улутундагы тарыхчылар билбейт. Муну кыргыз билебиз биз. Себеби мен ошо доордо өсүп калдым, сиз деле өсүп калдыңыз. Чүкөнү тешип илип коет бешикке. Бешик илип коет. Анан оң колун бошотуп коет. Оң кол менен ойнойт. Оң кол менен ойнойт. Кыргыз тагар маданиятында ушунчу экен. Эмне үчүн ошентет? Мунун сырын эч ким билбейт. Кыргыздын турмушун билбеген адам айта албайт. Жоокерлер сол кол болбосун. Жаа тартканда катардагы бир сологой баарын бузат. Туура. Ошон үчүн оң кол болсун. Кылыч ташканда, найза сайышканда оң кол ыңгайлуу да, туурабы? Ошон үчүн сологой болбосун деп жоокерди кыргыз бешиктен даярдаган. Тарбиялаган. Ошол оң кол менен ойноп, чүкө менен ойноп, анан кийин сологой болбой, оң колу болуп калат да. Сол колу дайыма таңылып турат, оң колу менен ойноп турат. Ойноп турат. Көрдүңөрбү кандай чоң саясат бабаларыбыздан. Анан ошо чүкөлөрдө ошондой тешилген, анан темир куйган ичине. Муну кыргыздар сака дейт, туурабы? Коргошун куйган. Коргошун куйган. Эмне үчүн? Анткени өкчөгөндө дайымата айкур же таа турат. Ошон үчүн тапан дейт. Сөзгө жыгылбаган адамды тапан дейбиз. Ооба. А бул сөз каяктан башталган? Чүкөдөн башталган. Кандай калчасаң айкур же таа турат. Туурабы? Анан ордо оюна тиешелүү көп сүйлөмдөр бар. Мына кыргыз элинде мен билгенде чүкө менен томпойго байланышкан 25 улуттук оюн бар. 25. Эң улуусу ордо, упай. Дүйнөдө бир дагы эл ордон ойнобойт. Анан канталамай деген оюн бар. Ал жана упайда. Упайда ошо канталамай болот. Эгерде кан оңкосунан туруп калса, эреженин баары бузулат. Анда канча үлгүрсөң ошончо талап алышың керек да. А бирок канталамай деген кыргыздын тарыхында мазмуну өтө терең. Канталамай деп эмне үчүн кыргыз айткан канталамай деп? Илгери мындай болгон. Канды шайлайт. Кан шайлаганда бүт кыргыз уруулары куттуктап келет, шайлайт. Анан кийин шайлагандан кийин кан тамак берет да. Рахмат айтат. Анан тамагын жейт. Инаугурация болот. Инаугурация болот. Анан кайта элине кетет ар бир уруун өкүлдөрү. Ал айдан келет, таластан келет, этиги мүмкүн ал убакта 6 айдан келет. Ой, кан. Мен элге барганда кандын кешиги деп бирдеке ала барбайбыңбы дейт. Ал убакта столовый кафе жок, туурабы? Жол азык кылып берет ал өзүнчө. А бирок кандын кешигин элиме жеткизбейинби деп баары уруулар ошентип айтат дагы. Анан кийин кан шайланган сиздин койлоруңуз мисалы 50 000 бир коктуга, жылкыларды бир кырга, ошо менен дүйнө мүлкүңүздүн баарын чогултуп туруп, уруулар бөлүп алат. Кан таламай деген сөз ушундан. Кандын мүлкүн кыргыз талап кетет. Эмне үчүн талап кетет? Бийликти өз байлыгын көбөйтүү үчүн жумшабай, бийликти эл үчүн жумшасын деп мүлкүн талап кетет. Анан мүлкү жок. Кантип анан өзүнүн мүлкүн көбөйтөт? Көбөйтпөйт. Бирок кетип баратканда минтет. Айланайын кан. Элдин намысы үчүн алыш беришиң болот. Конок тососуң. Бөлөк элдин падышаларынын элчилери келет. Ар бир уруу, ар бир айда бир Мынчадан салык төлөп турабыз дейт. Бир жамбы, бир калта жамбы, 10 жамбы берип турабыз. Сен колуңду элдин мүлкүнө салба. Сен бийликти жеке кызыкчылык үчүн жумшабагын. Сен бийликти эл үчүн жумшайсың дейт. Кан таламай деген сөз тарыхта ошондой мааниде калган. Ким кан болсо, ошонун мүлкүн талап кетет дагы, ал анан элге гана кызмат кылат. Бирок адал жакшы иштесе, бөлөк канды шайласа, анда разы кылып, багы айдап кеткен жылкыларын ошол уруулар кайта айдап келип, То есть багып берет дегенде тиги хан болуп турган учурда. Карабайсызбы? Мына ошон үчүн Кыргызда коррупция болгон эмес.
Канталамай деген сөз упайдан турмуштан упайга келген. Көрдүңүзбү? Коррупцияны жок кылыш үчүн кан өзү эчтекени албаса, албетте калгандары да албайт да. Эгерде кан өзү алса, биз биринчи президентти билебиз, кандай экенин, бу жагынан колу кандай экен. Экинчи президентти билебиз. 5 жылда тартып алган мүлкүн алигече элдештире албай, улутташтыра албай жатат. Ушунча мүлкүн талап алган экен. Эми калгандарын да кийин көрө турарбыз. Бирок бул кандай, бизге тажрыйбабы? Тажрыйба. Ошон үчүн жанагы дөбө мүрзөлөрдө аялдар чачуштук менен, томпой чүкөлөр, анан кемер курлар. Кемер курду мен чоң атам, сиздин чоң атаңыз. Ооба. Таанып жүрбөдү. Ооба. Мына 50-жылга чейин. Бүгүнкү күндө артисттер эле тагынып калды. Бүгүн артисттер эле тагынып калды. Кемер курдун маңызы, мазмуну пайда болушу биздин доордон 3000 жыл мурда. Эмне үчүн? Биринчиден, ал убакта мындай да, биягынан айбалта, аскер чок, эми килебет деп коет. Ал убакта темир жок, коло, адамды өлтүрүү бир гана башына чаап, башка чаап өлтүрөсүң да. Жылкыларды да башка чаап өлтүрөсүң. Ошон үчүн килебес деп коет. Биягы ушту, тиягы керки сөрөй да. Аны курга беттесиң, сайып коесуң. Акинак деген канжар бычак куруңа сайып коесуң. Бүлөө керек. Анткени курчутасың да. Бүлөө дайыма алып жүрчү да. Дайыма алып жүрөсүң. Аны куруңа байлайсың да. Анан кийин берки тиги бүлөө, жана канжар бычак, анан кийин Чакча бир убакта. Оттук чакмакташ деп. Чакмакташ. Аны дагы сен көрүнгөндө шереңге сурабайсың да, тоодо жүрөсүң, коктуда, аңчылыкта жүрөсүң. Ушунун баасын кантип сен чөнтөгүңө сала албайсың. Демек, кур калың кур болгондо, ошо курдун ар кайсы жерине илесиң да. Анын атайын илгичтери деле болгон да. Илгичтери болгон. Анан кийин саадак. Анан кийин жаа тартмай. Ушунун баары сен куруң тегерегинде болот да. Ошон үчүн кемер кур ошо доордо пайда болгон. Кийин албетте аксакалдар колодон, тиги эмеден, күмүштөн, алтындан, кооздоп, ошон үчүн кемер кур кыргыздын байыркы доорунан бери калган белгилер. Мына ушул белгилерден бир эле элге таандык деп атат да. Муну Томпой чүкө жөнүндө бир кызык окуя болду. 10 жыл мурун таластан бир карыя аксакал өттү. Ошонун узатуу азем менен катышкан киши келип мага айтат, мен таң калдым дейт. Өзүнүн абалын билген карыя киши балдарын чогултуп алып энчисин бөлүп берген экен. Сеники бул тиги анын аягында бир баштык чүкө Томпой орду ойночу экен да. Эми силер ойнобой калдыңар. Бул эми ар кайсы жерде кор болуп жатканча көрө мен сөөгүм жанына коюп койгула дейт да. Ошо сөөгүн жанына койгондо дагы эле көрүстөнгө мүрзөсүнө Томпой менен чүкө коюлуп атпайбы? Бул 6000 жыл мурда мүрзөдө табылган Томпой чүкө 6000 жылдан кийин дагы табылып атат. 6000 жылдан кийин салт болуп, эми бул ойнобойсуңар, көрүнгөн жерде кор болгондун көрү, өмүр бою мен ушун менен шерик болдум деп сөөгүм жанына коюп койгула деп атат. Бул кайсы элге таан? Немистерди ушундай элестетебизби? Жок. Бөлөк элеттерде, бөлөк улуттарда андай жок. Көрдүңүзбү? Бул эле казактарда деле жок да. Казактарда улуу жүздө булар 60%, 60% кыргыз. Усундар 60% кыргыз. Буларда бар. Булар тоголду билет. Анан дагы бир талашсыз маселе. Тагар маданияттан баштап Томпойлордо уруулардын эң тамгасы коюлган. Бул кайсы белги бар? Бул сөөк баланча уруунун сөөгү деп жатат. Кийин бул белги балбал таштарга чегилди. Дөбө мүрзө, балбал таш, анан кийин уруунун тамгасы. Тарыхчы Европа, орустар билбейт, аларда эң тамга деген жок. Алар бул жазуу дейт, жок жазуу эмес дейт. Анан кандай белги деп чечмелей албайт. Чындап келгенде мүрзөгө коюлган балбал таштагы чегилген уруунун эң тамгасы бул эмнени туюндурат?
Ошол жерде сөөк кайсырууга таандык экендигин айтып турат да. Бирок ошо жер кимге таандык? Жер кимге таандык? Негизи жер кимге таандык? Туура. Кокту кимге таандык? Кыр кимге таандык? Көрбөйсүзбү? Демек бул баланча уруунун жери. Себеби ошол уруунун сөөгү ушул жерге коюлган дейт. Бул кызык маселе. Билесизби, Совет доору дагы пайда болгондо казак туугандар Манасты талашкан. Биз Манас бизге таандык деп. Ооба. Атайын комиссия түзүлгөн Москвадан. Анан алар келип, даанышман, акылман кишилер экен. Албетте кыргыз эмес, казак эмес алар. Орус, жөөт. Анан келип туруп айтат: "Ой, Манас айткан адамыңар бар. Манас талашып атасыңар. Кана, кайсы манасчыларыңар?" Мына кыргызда Баланча, Түкүнчө, Тыныбек, калган манасчыларды айтып. Анан кийин жер талаш болгондо Каркыраны талашканда, анан айтат: "Сөөңөр, казак сөөгү барбы бу жерде?" Кыргыздар айтат: "Баланча баатыр, Баланча чоң атамдын сөөгү жатат, бабамдын сөөгү жатат берди" деп айткан да. Ошондой да. Көрдүңөрбү, бул кайсы доордон бери, мисалы узун кокту, коктуга кире бергенде эле Аскада же Дөбө Мүрзөдө, Балбал ташта Баланча уруунун эң тамгасы. Бул кимдин жери? Эч ким талаша албайт. Бабаларыбыздын сөөгү жатат да. Ушул мааниде. Демек, Томпой чүкөдөгү эң тамгаларды тарыхчылар чечмелей албай, булар эмне игральные кости деп четин гана айтып, а чын-чынына келгенде туура 25 улуттук оюн. Туура. Ошол эле учурда жер кимге таандык, сөөк кимге таандык, мүрзө кимге таандык. Мына ушул жөнүндө Супатай баатыр, сиз жакшы билесиз да, Меркенин бер жагында койгон. Жолдун боюнда да. Айылы тетеактагы талаада болчу. Эмне үчүн Супатай баатыр кыргызга жээн билесиз? Ооба. Эмне үчүн сөөгүн койгон? Айткан: "Кийин жер талаш болуп калса, чек коюлса, менин сөөгүмдөн эч ким аттап өтпөйт. Анан биз эми аштой бергенде тетеакка барып, айдыбызды таштап, тоонун этегине барабыз дегенде, келечекти ойлоп аткыла, ойлогула. Мен келечекти ойлоп атам. Мен сөөгүмдү койгула. Кийин казак-кыргыз чеги бөлүнгөндө Биздин чек болуп калат да, ошондой болбодубу? Сыпатай баатырдын сөөгү таткан жери кимдин жери? Албетте казактын жери болуп чыга келбедиби? Бул кайсы доордон бери келатат. Анан дагы бир белги бар. Дөбө мүрзөлөрдө карапай диштерде тамак коюлган. Багы Куран окутуп, зыярат кылып, аш бергенде тамак. Сөөк жок. Ан карап отурса, негизи бозо. Бозо экен да. Эми бозону илим эмне деп атат? Арпадан, буудайдан нече миң жыл мурун адам тарууну пайдаланган экен. Эмне үчүн тарууну пайдаланган? Биринчиден, буудай менен арпанын жакшы түшүмүн алыш үчүн сого менен жерди касыш керек да. Кантарыш керек кыртышын. А таруу чийип эле койсоң өсө берет. Бир деп коюңуз. 1 гектар жерге буудайдан 250 килограмм үрөөн талап кылат. Арпадан да ошондой. А таруудан 8 килограмм. 1 гектар жерге. Бул экинчи артыкчылык. Үчүнчү, буудай арпа канча күндө бышат? 130, 150 күн. Арпа болсо 60 күндө бышат. 60 күндө эле бышат. 50 күн, 60 күндө аба ырайга жараша. Бул бир деп коюңуз. Көрдүңүзбү кандай артыкчылык? Анан кийин таруудун бир касиети, мындайча айтканда, артыкчылыгы анын калориясы эт менен барабар. Таруунуку эт менен барабар. Бирок аны ун кыла албайсың да. Ун кыла албасаң кандай аш кыласың? Аны кайнатып, анан кийин угут салып, сузуп алсаң, анын ашты кечке ток жүрөсүң, туурабы? Ооба. Ошол эле учурда бозо 12 ооруга дар экен. Муну бүгүн илимдер далилдеп койду. 12 ооруга дар экен. Мына мен берди айтып берейин. Ушул тарууну ошол жактан таап, мына тарууну минтип айтып атпайбы бу жерде илимпоздор минтип айтып атат. Анын үстүнөн бул өзү отоо түрүнө кирет экен да. Отоо түрүнө кирет экен. Дан өсүмдүктөрдүн
сарняк, отоо түрүнө кирет экен. Илгери шитинник деп койчу экен. Демек, бул бир гана мунун эмчилиги таранчы чымчык жеп кетет. Ошон үчүн кыргыз качан кай жерге эккен? Тоо башында. Таранчы жок жерге. Анан таранчыдан корккон эгин экпейт деп ошол сөздөн калып атпайбы? Мына куриная слепота, закупорка печени, белок моче, конъюнктивит, геморрой, цистит, лишай, дагы бир топ ооруларга дары экен. Биринчиден аш, экинчиден дары, үчүнчүдөн жанагы суусундук дагы катары. Суусундук. Анан кийин негизи дыйканчылык, жер иштетүүнүн алгачкысы бул таруу болгон экен. Анан кийин барып буудай менен арпага өткөн экен да. Эми кыргыздардын биздин бозону казак туган салбайт. Бөлөк венгрлер салат дейт. Калган элдер салбайт. Бул эмненин белгиси? Байыркылыгынын белгиси. Ошол 4000 жыл биздин доордон мурда буудай, арпа эгелеп, талаачылык пайда боло электе кыргыздар тарууну эгип, аны аш кылганын белгиси болуп атты. Жакшы экен. Агай, баягы 1 саат убакыт турпас эле өтүп кетти. Биздин темабызды кийинки берүүбүздө уланталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маектешибиз кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыгулов агай болду. Агай, сизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.